Кедейдин акылмандуулугу. Ха-ха, кедей карасаң, аппарак болгон бир эчкиси бар, ошо менен жашап жүрөт. Мендикиндей койлор багып албайсыңбы? Карачы менин койлорумду. Öyle semiz suylarımın kança giyirleri ikisinde bayım. Ha ha. Men ulağım bir ulak doğsa men oşo menen yaşayım. Sen oşo eçkin batı öyle tam ele tuğçu ele alıcak karap koyup direyip giretesin. Koy kema bir arık koy berseniz da ben koy suranam men dağı gün ötköreyim. Ne göreyim sen Allah fark olgan eçkin soyucu olçu birinci. Ne sırayın. Karap koy fark bolgon eçkisin. Oşonu жебейсиң кичине ит болсо да сага пайда болот сен курсаган кепкенине арыктай. Болгон сага арыктай болгон эчкиле жарашат. Айлана чөйрөгө кыш келди. Кедей эмне кылаарын билбей тоңуп баштады. Мен өзүмдүн оюм менен байды алдап күн өткөрүшүм керек. Болбосо бул жерде тоңөрөм. Ey, кедей эмне жатасың буякта, Ay. Bundan bu alçapkıştan üçüm. Keni bu sıkırdı meni daymazılık durat. Ошентип бай кедейдин сыйкырды, алжапкычы сыйкырдуу экен деп ага көзү артып аны алайын дейт. Эй, кедей алды, такыр ишитпеген алжапкычың мага берчи, мен жабын алайын. Мен сага бир семиз коюмдан эң семизинен берейин. Сага бир айга жетет, сен жалгыз жашайсың да. Сага бир айга жетет ошол эң чоң коюм. Макулбу? Жок, сен ал семиз коюмдан ал жетпейт буга. Мага үйүңдү беришиң керек. Үйүмдү аябай кымбат эмеспи? Макул. Менде деле мал жанды сатып дайыр үйгө жашап алам да, макул. Алданып калат. Ура, менин үйүм бар. Мына мен үйүм. Мен үйүмдө бешикти биринчи жолу көрүп отурам. Ура! Ошентип мурдагы бай кедейдин ордунда туруп калат. Мен ачким менен алжапкычымды бирок коюшо экен, бирок болбосо менде жейдиге тамак жок.